Фитобочка Алтайдын кедр дарагынан жасалган челек. Аны биринчи дүйнөлүк согушка чейин эле элдик медицинада колдонуп башташкан. Алгач Сибир медицинасында колдонуп келген ысык челек менен дарылоо ыкмасы акырындап Тибет медицинасында өзгөчө атактуулукка ээ боло баштаган. Медицина канчалык өнүгүп, заманбап технологиялар менен камсыз болбосун, баары бир элдик медицина өзүнүн атактуулугун азыркыга чейин жоготпой келет. Канча кылым мурда пайдаланган ыкма бүгүнкү күндө дагы өзгөчө суроо талапка ээ. Шишикти кетирет, жер кабызды кетирет, төрөттөн калган шишикти кетирет. Жана арыктоого жакшы жардам берет. Мындан тышкары кожа ооруларына жардам берет. Жакшы ушул денеге чыккан псориаз болобу, дерматит болобу, жанагындай бетке чыккан демодекоз болобу, баардык ооруларга жардам берет. Сөөк муун ооруганга эң эле миңдин бири. Анткени бул кедр дарагынан жасалган бочкага ичинде отурат, 30-40 мүнөттөй. Отурганда баягы адамдын болгон денесиндеги клеткасынын баары тең ачылат. Ачылгандан кийин баягы астынан буу аркылуу чөптөрдүн тундурмасы денеге сиңет. Сиңип кечке тердешет, көлкө шалкага кетишип. Андан кийин бул жакка биз деген өзүнчө астына деген чоң пакет салып коебуз, чоң. Андан үстүнө полотенце салып жатып өзүнчө дагы тердешет. Чыккандан кийин атайын айын майын биз атайын заказ берип алдырабыз. Чет өлкөдө өзүбүздөн заказ берип алдырабыз дагы ошол колго, бутка сүйкөгөндө көп жылдан бери сыздаган оорулары мен көздөн жок болуп жаткандан кийин дагы абдан тердешет. Килтейген чоң полотенце былчылдап соолгучат тердешет. Анан баягы стресстен арылганга да абдан жакшы жардам берет. Эгер айымдарыбыз стресске болсо, денелери талыкшып ооруп аткан болсо, туздарды болсо, шлактарды болсо, бул миңдин бири болот. Чарчоону басып, сергек жашоону камсыздаган фиточелектин дарылык касиетин адам бир жолу процедура алгандай эле сезет. Анткени бочканын ичиндеги 40ка жакын дарылык чөптөн жана эфир майынын буусуна адамдын денеси чуулганат. Челекте отурганда денедеги шлактар, токсиндер тер менен сыртка чыгып, чыңалып турган нерв клеткалары жазылып, адам магдырап, денеси жаңы төрөлгөн баланыкындай жылмакай тарта баштайт. Фитобочка процедура кимдерге жардам берет? Төрөттөн кийин жакшы тыңыбай калып, жел кабыз, шишик оорусуна чалдыккан айымдарга, ашыкча салмактан арыла албай кыйналгандарга, муун жана сөөк оорулары менен жабыркагандарга, табарсыгы кармабай калган бейтаптарга, стресске кабылгандарга, иммунитети түшүп, көп ооруга чалдыккан инсандарга, тери оорусуна чалдыгып жараттан арыла албай жаткандарга, өпкө оорусу кыйнаган бейтаптарга жардам берет. Боюндагы айымдарга албетте болбойт, жана давлениясы ылдыйраак айымдарга болбойт. Анткени алар болсо жыгылып калышат, көтөрө алышпайт. Каны аздарга болбойт. Кожа ооруларынан туберкулезга болбойт, туберкулез кожа болсо болбойт. Негизи биз туберкулезди ала албайбыз да. Онкологиялык ооруларга эң эле ушул противопоказаниялардын бири онкологиялык оорулар. Анткени ысыкты онко оорулары сүйбөйт. Кимде зоб боло турган болсо, анткени зобдо отургандан кийин алар тердей алышпайт, ысыкка чыдай алышпайт. Алар көпкө отура албагандыктан аларга биз бияка сунуштабайбыз. Жүрөк ооруларга эгерде тубаса, баягы тетрадофало деп коет, тубаса баягы жүрөктүн оорусу болсо, аларга болбойт. Ысык челекке түшүү үчүн келгендердин көпчүлүгү төрөттөн кийин жакшы тыңыбай калып, жел кабыз оорусуна чалдыккан айымдар. Андан тышкары муундарына суук тийгизип алып, отуруп турганда кыйналып, колу боту ооруп, остеохондроз, сколиоз, радикулит, полиартрит, артрит өңдүү, муун омуртка оорулары менен жабыркагандар. Мындай оорулардан массаждын жана фитобочканын жардамы менен арылууга болот. Экинчи баламды төрөгөндөн кийин суукка урунуп алдым да, кызымды садикке ташып атыпчы. Анан акыркы время ангинадан сөөк ооруга пайда болду да. Биринчи сөөк ооруп болуп, анан ангина болуп ооруп баштадым. Бүгүн уже 8-күн. Биринчи күнү действительно эчтеке сезген жокмун. Денем вообще массаж тийбеген денем ооруп, ысыкка деле жакшы отурчумун, анан эчтекен сезбей кеттим. Уже мен экинчи, үчүнчү күн уже сезип баштадым, тердеп баштадым, көп тер чыгып баштады.
Кудайга шүгүр, бут сыздап, кол сыздагандан арылдым. Башым ооруганы басылды биринчиден. Желкем мен өзү отуруп иштейм. Ошон үчүн мен Астрахандроста бар болчу, ошо Астрахандросман да жакшы результат алдым десем болот да. Ичинде отурганда ысыйсың, бүт денең ысыйт, сөөгүтөрүң ысыйт, тер ушундай агат. Төрөгөндө эми естественный род эмес, кесарево операция жолу менен төрөп калды. Бизде кесарево болгондо андай ичкенге болбойт. Тооктун гана шорпосун ичебиз, сухарик жейбиз, анан уйдун гана шорпосун ичсе болот. Ошон үчүн ошо көп тыңыбай калат экенбиз да төрөгөндөн кийинчи. Ошол себептен менде ошо шишик болуп эле, анан кийин бөйрөгүмдү текшерттим, УЗИге бардым, ошо жакында эле лечение алып укол алдым. Бирок бөйрөгүм жакшы эле экен, эч кандай деле диагноз деле жылыш болгон жок да. Анан ошо бүгүн биринчи жолу келдим. Анан бочкада отурганда эле сөөгкө чейин ысыйт экен да, парилкачы. Мисалы мен көп банянын парилкасына чыдабайм, а бул жак андай ысык эмес экен. Анчалык деле кыйналбайт экенсиң, давление деле көтөрүлүп кетет деп. Ошо анан азыр ошо жел кабызды ушул метод менен лечение кылганы мага аябай жагып жатат. Бирок жел кабыз оорусуна бир гана айымдар чалдыгат деген туура эмес түшүнүк. Себеби мырзалар дагы кабылышат. Негизи ушул фитобочка чыккандан кийин өзүн аябай жылуу алып жүрүш керек. Үйдөн ысса дагы аз биз жаз келип калды, уже жылуу носкилерди кийип, баягы төрөттөн кийин өзүн айым кандай алып жүрсө, ошону эле алып жүргөнү туура болот. Үйдөн ысык кылып, муздак суу ичпеш керек, көбүнчөсү кайнак суу ичиш керек. Кайнак суу, кайнак шорпо, эч кандай ушул жаңы төрөгө фитобочка келген айым жаңы төрөгөн аял менен баары бар болот. Алтынай Шайдылдаева, Күмүшбек Куттубеков, Таңкы СТВ көрсөтүүсү үчүн.